Ардактуу кесиптештер, кадырман ардагерлер, сиздерди Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 32 жылдык мааракеси менен коттоктойм. Эгемендик ата-бабалар кылымдар бою күрөшүп, жанын берип, канын төгүп жүрүп бизге калтырган ыйык мурасыбыз, ыйык дөөлөтүбүз, бийик сыймыгыбыз. Эгемен өлкөбүздү көздүн карегиндей бекем сактап, калкыбыздын коопсуздугун татыктуу камсыздоо баарыбыздын ыйык милдетибиз болуп саналат. Ата-бабаларыбыз тагдырдын кыйын кезеңдерин татыктуу көтөрүп, далай сыноолордон тайманбай өткөн. Биз азырда бабалардын эгемендик үчүн талбаган аракетке ширилген көөнөрбөс көрөңгөсүнөн кубат алып чыйралабыз. Кыргыз милициясы өзүнүн басып өткөн жолунда бир катар кыйынчылыктарга жана мезгилдин сыноолоруна дуушар болгон. Бирок өзүнө жүктөлгөн милдеттерин абийирдүүлүк менен аткарып, турмуштун өйдө төмөн соккуларына моюн сунган жок. Муну тарых барактарындагы маалыматтар айгинелеп турат. Совет доорунда жана эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында биздин милиция кийинкиге жол көрсөтүп, коопсуздуктун пайдубалын түптөдү. Бүгүнкү күндө замандын талаптарына жараша коомчулуктун тынч жашоосун камсыздап, ички иштер органдарынын дараметин эл аралык деңгээлге чыгаруу үчүн күнү түнү талыкпаган аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Натыйжада масштабтуу жана системалуу өзгөрүүлөрдү жасоого жетиштик. Кылмыш болгондон кийин анын кесепети менен күрөшпөй, алдын алуу функциясын чыңдап, жарандарды сервистик тейлөө процедурасын калыптандырууга үлгүрдүк. Республикадагы бардык бөлүмдөргө заманбап шарттарды түзүүнүн үстүндө аракеттерди көрүп жатабыз. Кылмыштуулукка каршы күрөшүү, элге жат көрүнгөн окуяларды алдын алуу, жол кыймылынын коопсуздугун сактоо жана башка ушул сыяктуу коомубуздун жай турмушуна терс кесепетин тийгизген жагдайларга бөгөт коюп, калк менен жолугушууларды туруктуу бир тартипке салдык. Талыкпаган аракеттердин жыйынтыгында элдин милицияга болгон ишеними бир кыйла жогорулады. Арине, бул көрсөткүч менен гана чектелип калбастан, алдыга койгон максаттарды ишке ашырууну, элге талыкпаган кызмат көрсөтүүнү жигердүү уланта бермекчибиз. Жылдар өтүп, мезгилдер алмашып, доор өзгөрсө да, улуттук улуу мурастарды туу тутуп, абийир, намыс, баатырдык, айкөлдүк деген сапаттары жок болуп кетпей, калың элдин катмарында сакталып келе жаткан журтубуздун сапары байсалдуу болсун. Эгемендүүлүк бул эркин мамлекетте жашап жаткан эркин адамдардын, ар бирибиздин ички сезимибиздеги улуу салтанаты десем жаңылышпайм. Көз карандысыздыктын символундан азалган улуу майрамда жалпы өздүк курамды ардагерлерди, алардын үй бүлөсүн ички иштер министрлигинин жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Улан Ниязбеков, Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты.